Фацелин ургу. Бул камерадан анча жакшы көрүнбөшү мүмкүн, жана кургак чай деп элестетти эле, томолок кургак чайчы. Гранул. Ошондой да. Муну жакшылап көрсөтүп коюш керек экен, неме дыйкандаргачы, себеби дегенде дыйкандар адашып алышы да мүмкүн да, туурабы? Бул адаша турган не жок. Муну бир 2 жыл, 3 жыл изучать этип, өзүбүз отургузуп көрүп, эксперименттен өткүзүп, анан сатыкка чыгарып баштадык да, Кудай кааласа. Жакшы касиети мунун өзү табигый жакшы чөй экен. Бул 35 күндөн 45 күнгө чейин, тиккен күндөн баштап 35-45 күндүн ичинде бышып жетилип калат экен да. Муну бир жайда 2-3 сеп оборот кылса болот экен. Мисалы экспорт беде, мисалы быйыл сепсең эмдиги жылы урожайын аласың, 3 жыл 4 жыл күтпөйсүң мында. 1 гектарга канча себилет? 20 килодан 25 килога чейин себилет. Сарняк чөптөр болот да. Аны ал чыгып жетишпей калат экен. Бул бат элек чыгып, аны сарняк чөптөрдү да өлтүрүп коет экен да. Бул сарняк чөптөр да чыга албайт. Чыга албай калат. Буну 2 же 3 сеп оборот кылгандан кийин кийинки жылы өсүмдүктү сепсе, поля таптаза болот кадимкидей. Чөп чыкпайт башка. Чөп чыкпайт. Мага бирөө ошентип жанды койбой эле токкочкордон бирөө суроо бере берди да. Фацели дегенди билесиңби? Фацели деп. Байке мен фацелиңизди билбейм дедимдер койт. Анан кийин семинар бүткөндөн келип алып мага бектен фацели деген мындай болот экен деп айтып атпайбы. Андан кийин келгенден кийин баягы сүйлөшүп отурганда сиз айтып атпайсызбы? Фацели бизде бар деп. Беди уруктун 2 түрү бар. 360 сомдук. Кайсыл 360? Могул 360 сомдук. Бул жакшыбы? Бул деле жакшы, бул деле жакшы. Анан бул оптовый баалары да именно ошо пивот сепкен жерге болбойт бул. Болбойт дегенде чыкпай калбайт, чыгат. Болгондо бою көтөрүлбөй калат экен да. Анан бунун да бир жакшы касиети, бул жанагы таштак жер, кумдак жер деп жер тандабайт экен. Сепсең чыга берет экен. Нымдуулук болсо болду, чыга берет. Анан бир өсүмдүктөр мисалы 6-7 күндө чыгат го. Бул 3 күн 4 күндө эле чыгат экен да. Ушунда аябай тездик менен чыгат экен бул. Бул биздин Кыргызстарда экен. Бат байып кеткизи келет экен. Салам алейкум достор, дыйкандар. Жаз келип, күн жылып, элдин баарысы азыр дыйканчылыкты баштады, Кудай буйрса. Биздин дагы көчөттөрүбүз Кудай буйрса жакында келет. Балдар азыр ошол жакта иштешип атат. Көчөткө дагы деле заказ кабыл алып атабыз. Көчөткө кайрылып заказ бере берсеңер болот. Анан бүгүнкү биздин көтөрө турган темабыз ошол клубниканын ордун айдатып кайра үстүнө ошол жерге кайра клубника тиксем эмне болот? Канча жыл жерди эс алдырышым керек? Ошол сеп оборот боюнча көп суроолор болгон биз семинарларды өткөрүп жүргөндө. Ошон үчүн азыр биз чоң складка келдик. Бул жерде Эрлан деген байкөбүз Россиядан, чет мамлекеттен уруктарды, чөп уруктарды ташыйт экен. Ошол беде урук, экспорт, анан кийин эң бул жерде маанилүүсү бул фацели деген чөп бар экен. Ошол кызыктырып биз ушул жака келгенбиз. Ошо фацели деген бул жерге отургузуп эле 1,5 айда бышып калат экен. Ошол чөп сөбү менен айдап салсаңар, ошол сеп оборотту бат тездетет экен да. Мисалы бедени отургузуп 3 жыл күтүп отурбай, муну 1 жылда сеп оборот кылып салсаңар болот экен бул фацели деген чөп менен. Азыр ошол Эрлан байкеден уруктар боюнча тереңирээк маалымат алып берели. Бул байкем Россиядан көптөгөн көлөмдө уруктарды алып келет. Арзан баада. Вообще эле беде эккен туугандарыңар болсо дагы ушул байкеге кайрылсаңар, арзан точкалар бар экен, Ош базарда, Дордой Моторсто, ушул байкеге кайрыласыңар. Жүргүлө анда Эрлан байкеден маалымат алып берели. Ассаламу алейкум Эрлан байке. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кел. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Уруктарды жийип коюпсуз. Кудай кааласа жакшы. Эрлан байке, биздин келгенибиздин максаты өзүңүзгө баягы чалып айткандай эле, биринчи маселе бул бизде сеп оборотту баттатыш, тездетиш керек болуп атат да. Анан ошого сиз менен баягы байланышканда бизде фацели деген чөп бар дедиңиз эле да. Ошол фацели боюнча билип коелу деп келдик. Фацели кайсы? Фацели менен могул. Ушулбу? Ушул. Фацелин ургу. Бул камерадан анча жакшы көрүнбөшү мүмкүн, жана кургак чай деп элестетти эле, томолок кургак чайчы. Гранул. Ошондой да. Муну жакшылап көрсөтүп коюш керек экен, неме дыйкандаргачы, себеби дегенде дыйкандар адашып алышы да мүмкүн да, туурабы? Бул адаша турган не жок, буну өзү көп количествода алып келбейт экен да адамдар. Бизде муну менен алектенгендер аз экен. Биз муну бир 2 жыл, 3 жыл изучать этип, өзүбүз отургузуп көрүп, эксперименттен өткүзүп, анан сатыкка чыгарып баштадык да, Кудай кааласа. Ошо кайрылганым да ушул болгон да. Мындан 1 гектарга канча
себилет? 20 килодан 25 килога чейин себилет. 1 гектарга. 1 гектарга. Мунун килограммы канчадан? Килограммы 300 сомдон. Оптовый баасы. Оптовый база 300 сом. Өзү баягы буну дачниктер алат экен, 500 сом, 600 сомдон баягы урук саткан жерлерде асаздан гана болот экен да. 200 граммдан, 100 граммданчы. Килограммдап эч ким сатайын деп оюна да келбептир да. Биз өзү ушу биринчиден мен тааныштырып кетсем өзүмдү. Атым Эрлан. Бектемир менен көптөн бери таанышпыз. Клуб Малина, сиздер сыяктуу эле Клуб Малина. Клубника ташыйдык. Клубника ташыйбыз. Клуб Малина каналында катталганбыз. Анан ушу экспресс беде сатабыз, көп суроолор болот да. 3-4 жылдан бери бедемди күтүп атам, себеп оборот кылып аттым эле. Анан ушуну бир тездетсем болбойбу депчи. Анан биз да изденип жүрүп, анан ушу фацели деген урукту табып, буну өзүбүз башта айткандай эксперименттен өткүзүп, анан эми элге Кудай кааласа кеңири сатыкка чыгарып баштадык. Кенен эле көп. Ошондо 1 гектарга 20-25 килограмм кетсе, ошондо 6-8 миң 9 миң сомдук эле уруп кетеби? 6 миң тигил жагы 150 7,5 миң сом тегил. 8 миң сом. 8 миң сом эле кетет да. Анан бунун бир өзгөчөлүгү, бунун бир жакшы касиети, бунун өзү табигый жакшы чөп экен. Бул 35 күндөн 45 күнгө чейин, тиккен күндөн баштап 35-45 күндүн ичинде бышып жетилип калат экен да. Буну бир жайда 2-3 сеп оборот кылса болот экен да. Мисалы экспресс беде, мисалы быйыл сепсең, эмдиги жылы урожайын аласың, 3 жыл 4 жыл күтпөйсүң мында. Бул ушундай бир жакшы касиетке экен. Буну сепкенден кийин 1 айдан кийин кайра жериң айдап бересиң да. Ошондо бир жайда 2-3 жолу сеп оборот кылсаң болот да. Анан сидерат деп коет экен, зеленый масса, бул баягы биздин тил менен айтканда жашыл кык. Ошо 1 гектарга бир сеп оборот кылганда 30 тоннадан 40 тоннага чейин кый бергенге барабар деп атат да. Бул ошондой 30 тоннаны эле эсепке алганда бир жайда 3 сеп оборот кылып жиберсе, бул жетишет, убактысында жетишет. Мисалы экспресsetти же бедени азыр сепсе күзүндө барып сорго чыгат да. Бул бир жайда 3 жол сеп оборот кылса, ошондо 1 гектарга 3 сеп оборот кылса 90 тонна кый бергенге барабар болот да. 90 тонна. 90 тонна. Анткени бир сеп оборотто 30 тонна кый бергенге барабар болот да. Бул эми 40 тонна деп жүрөт, өзү научный доказанный, бирок биз эми среднийин алып атабыз да. Баягы биздин мындай орто эсеби. Ошондо быйыл мен 1-2 сеп оборот кылып алсам, кийинки жылга кадимкидей эле башка. Кадимкидей жер жакшы болуп калат да, жер жакшы болуп калат. Анан мунун баягы бул өзү ушундай бат чыккандыктан башка жерде да башка бир сарняк чөптөр болот да. Аны ал чыгып жетишпей калат экен, бул бат элек чыгып, аны сарняк чөптөрдү да өлтүрүп коет экен да. Бул сарняк чөптөр да чыга албайт. Чыга албай калат. Буну 2 же 3 сеп оборот кылгандан кийин кийинки жылы өсүмдүктү сепсе, поля таптаза болот кадимкидей. Чөп чыкпайт башка. Чөп чыкпайт. Сонун экен да. Муну бийиктиги канча болуп өсөт? 30 сантиметрден 1 метрге чейин деп атат да. 30 сантиметр ушундай болуп өсөт экен. Ушундай болуп өсөт. Бул ошо кезде эле айдаттырып сала бериш керек. Чөбү менен эле кошо айдатып. Чөбү менен айдатып салыш керек. Анан дагы мен ушу баягы өзүмдүн тааныштарыма, билиштериме сунуштасам, чөбүн чабып алсам болобу деген да суроолор болуп атат. Жок, чөбүн чабып алса болбойт. Именно буну ошо чөбү сидерат болуп, жерди байыта турган, жерди азык бере турган именно чөбү болот да. Анан башка чөптөрдө мисалы бедени же экспресsetти мынтип өсүп турган жерине мынтип басып кармасаң, мыжыксаң мындай катуу болот го. А бул андай өсүмдүк болбойт экен. Бул мындай мортанан суу болот экен да, мынтип баягы мыжыксаң мынтип бат жок болуп кетет экен. Анан өсүп турганда баягы жерди айдаганда, жердин астына калганда бат разложение болот экен да. Бүгүн айдатылса, эртең уже разложение болуп, жерге батыраак чирип кетет экен. Бат чирийт экен да. Бул бир дыйкандар үчүн бир аябай бир жакшы бир жаңылык да. Муну биз баягы интернеттеги маалымат боюнча буну Түштүк Америкада, өнүккөн өлкөлөрдө, Россиянын могу ысык жерлеринде аябай жакшы колдонот экен да. Фермерлер, дыйкандар жакшы колдонот экен муну. Бул анда өтө сонун экен да. Бул аябай жакшы. Бир жылда эле сеп оборотду айландырып алган. Айландырып алса аябай жакшы болот да. Бизде дыйкандар ошондой да, мисалы 4 жыл 5 жыл клубника айдашат даган кийин кайра айдап туруп үстүнө клубника тигишип эле, клубника сооруп эле кыйналып эле. Себеби клубника ошо жерде болгон өзүнө керектүү азыктын баарысын жеп коет экен да. Жеп коет экен, анан кийин уже дары дармексиз тиги клубника көтөрүлбөй атат да. Анан кийин сеп оборот кылыш үчүн жүгөр тигишет бир жыл, кийинки жыл дагы жүгөр тигишет, анан ошентип атып сеп оборот кылышат да. Анда деле жер жакшы оңолбойт да. А моо менен кыла турган болсо тим эле укуш оңолмойт. Укуш болот. Ал бул ошондо бир жайда 3 сеп оборот кылган болсо, жери 3 жыл эзалды болот. Тиги сарняктардан кутулат. Анан бул биздин менин өзү изилдеп көргөнүм боюнча Россияда мисалы
алардагыдай болуп суу биздегидей болуп өңүдөн түшпөйт экен да. Баягы жерден чыккан дренажный суу болгондуктан полялардын ошо менен сугарганда жердин свойствосы, касиети кетип калат экен. Анан ошол кезде ушу сидираттап келип колдонушат экен да. А бизде суудан келип чыккан проблема жок. Анткени биздики мөңгү суу. Ал сууду ичсек да болот да. Бул ошондой жерди ушундай жерден чыккан дренажный суу менен сугарып талкаланып калган жерди түштөп коюп аткандан кийин бул биздин мөңгүнүн таптаза суусунда бизде андай проблема жок. Бизде эмне болуп атат десе, жердин өзүндө азык болбой атат. Азык калбай калат. Азык калбай калып атат. Анан амофос селитраны деле колдонуп атабыз. Бул дагы бир убактылуу эле көрүнүш да. Мага деле убактылуу гана берет. Анан бирок көбүрөөк колдонуп жүрсө, амофос селитра баары химикат болгондуктан ада дагы жердин кислотностун көбөйтүп жиберет. Бул жерди бузат. Муну дыйкандар аябай жакшы түшүнүш керек, билиш керек. Сиз айтып атпадыңызбы, таласта бузуп салды депчи? Таласта, мисалы мен өзүм ушу таластан болобуз. Бизде мындан 10-15 жыл мурда ушу бизден көпчүлүк учурда фасоль эгишет да, төө бурчак деп коет. Анан ошондо жаңы алгачкы баягы мындан 15-20 жыл мурда эгип баштаганда түрктөр келип аябай эскерткен бизгечи. Бир эле культураны себе бериштен жериңер кыйналат, жер отуруп калат. Силер мындай себе оборот кылышыңар керек деп. Ал убакта биз фацелийни билчү эмеспиз чындап эле. 2 жыл, 3 жыл күткүзө келбейт эл. Анан эми чындап өзүм баягы мал чарбачылык кылам, чөп мага керек деген адамдарга бул экспертсет беде дагы жаман эмес. Буну кылыша берсин. Бирок именно мисалы азыр жанагы клубника, малинага мисалы 10 сотиктен 1 миллион же 2 миллион алып таап аткан болсо ага күтүп кереги жок да. Күтүп кереги жок. Убакытты коротпош керек. Мисалы мен ушу клубниканы дагы бир аз изучать эттик, алып саткандан тышкары. Бул клубниканы күздө да отургузса болот экен да. Демек, бул ногул жаста 2-3 жыл себе оборот кылып барып күзүндө отургузуп койсо, кийинки жылдары уже кадимкидей түшүмүн алып кете берет да. Мындай убакыттан аябай мындай утат да. Анткени бизде мисалы Россиядагыдай же башка мамлекеттегидей болуп коротпойт экен. Убакыт коротпойт. Бизде Россиядагыдай же башка мамлекеттегидей болуп жерибиз көп эмес да. Жерибиз астан келип чыгып, анан баягы кыска аралыкта себе оборотко деп дагы мындай суроо талап көп болду да. Ошол себептен бизде изденип ушул урукту алып келишке туура келди. Бул урук каяктан келди? Бул урук Россиядан келди. Мына туугандар, башка жерлерде 500 сомдон сатылат экен. Бул байкем 300 деп атат, эми көбүрөөктөн алсаңар 300 сомдон кылып берет. Анан Дордой Моторсто Ош базарда точкалар бар. Бул жана айта кетпеп, буну пивот. Именно ошо пивот сепкен жерге болбойт бул. Болбойт дегенде чыкпай калбайт, чыгат. Болгондо бою көтөрүлбөй калат экен да. Анан бунун да бир жакшы касиети, бул жанагы таштак жер, кумдак жер деп жер тандабайт экен. Сепсең чыга берет экен. Нымдуулук болсо болду, чыга берет. Анан берки өсүмдүктөр мисалы 6-7 күндө чыгат го. Бул 3 күн, 4 күндө эле чыгат экен да. Ушундай аябай тездик менен чыгат экен бул. Бул биздин кыргыздарда экен. Бат байып кеткизи келет экен. Бизде барыбыз ушундай эмес го. Бат эле байып кеткизи келет го. Ошондой болуп, бу да мындай бат эле чыгып, бат эле түшүмүн берип салгыбыз келет экен да. Пивот эгилген жерге болбойт. Пивот эгилген жерге болбойт. Пивот чачылган жерге. Пивот чачылган жерге болбойт. Болбойт дегенде кандай? Болот. Өзөт чыгат, бирок бою где-то бир 15-20 сантиметрден өйдө көтөрүлбөй коет экен да. Башка жанагы базагран, ураган деген алар да өзө берет экен. Былтыр алып келип эксперимент кылганбыз, именно ошого карап эксперимент кылганбыз да. Анткени бизде мисалы табаста фасоль эгет, анан ага жанагындай химикат, болгон химикаттын баарын берет да. Эчтеке калтырбайт. Ушундай күчкө салат да. Ошондо да болбой калды. Анан Кудай кааласа азыр могу каналга катталгандар Кудай кааласа көрүп мындай кеңири жайлат деген үмүттөбүз. Жайлат бар. Азыр элдер ошол боюнча дагы бизге суроо бергендер көп болгон да. Семинарлар өткөрүп жүрдүк го региондордо. Ошондо элдер көрүп алып кызыгышып эле, жок мага бирөө ошентип жанды койбой эле токкочкордон бирөө суроо бере берди да. Фацели дегенди билесиңби? Фацели деп. Байке мен фацелиңизди билбейм дедимдер албайт. Анан кийин семинар бүткөндөн кийин келип алып мага бектен фацели деген мындай болот экен деп айтып атпайбы. Андан кийин келгенден кийин баягы сүйлөшүп отурганда сиз айтып атпайсызбы? Фацели бизде бар депчи. Ошондо пивотко эмне такыр эле болбой же балким 2-3 жолу себе оборот кылып салсачы, мисалы 1 жылда. Пивоттун өзүнүн технологиясы боюнча пивот себилгенден кийин 1 жыл, 1,5 жылга чейин 18 ай деп өзүнүн мындай сыртында көргөзүлүп турат. Кээ бир өсүмдүктөр өспөйт депчи. Ошо именно бул өспөй калган өсүмдүктөргө кирет. То есть убакыттан башка чара көрүлбөйт экен да пивотко. Пивот чачылган жерге биз малинада тийип көргөнбүз, клубникада тийип көргөнбүз. Экөөтөн курат турат экен. Бул өзүп чыгат. Малинада эле чайлап чыгат экен. Клубникада эле сонун болуп гүлдөп неме өзүп чыгат. Анан кийин жана суу берип баштайсызбы? Суу бергенде курат баштайт да.
ошо пивоттун кызматы эмне десе, пивот бердеги баягы жердеги сорняк чөптөрдү өлтүрөт дейт да. А бул фацелий табигый эле өлтүрүп коет аны. Бул анткени тигил жаңы өнүп келатканда бул уже өзүп чыгып, убакыттан батыраак муну кысып коет экен. Анан сен айдаткандан кийин ал уже уругун чачып жетишпей калат да. А сен анан 2-3 жолу кайталап жүрсөң ал вообще жок болуп кетет да. Вообще түшүнбөй да калат да эмне болуп кеткенин. Ага пивот себип, ал химикат, аны эртең кайра өзүбүз жейбиз, анын баары эле зыян болуп атпайбы? Мисалы азыр Кудай кааласа мынакей экспортты көбөйтөбүз деп атабыз да. Сен деле ушу количествону көбөйтөбүз, 1 миллиардка жетебиз деп аракетиңерди кылып атсаңар, анан биз да жөн турбай, биз да ойлонуп колдон келген салымыбызды кошолу деп изденип атабыз да. Анан именно ушу бизге сыртка экспортко чыгарып жүрөбүз клубника малинаны. Экспортко чыгыш үчүн буну экологически чистый кылсак дагы бул өзүнчө бир башка баа болот экен да, бренд болот. Анан мисалы нитрат, амофос, селитра көп чыган клубниканы сен деле билесиң. Ал түн эле мондай берде турганда эле тизең тим эле суу чыгып сорго турат. А нитрат жебеген, табигый жакшы багылган, ал бул жерде кандай салсак машинеге Россияга ошондой жетип барып атпадыбы? Анда бунуку немеси жакшы экен анда. Бул себеп дегенде жанагы мен немеси да жакты да мага. Жана сарняктарды бат-баттан алар немеси уругу өлүп чыккыча бул бүшүп калат да. Бул бүшүп калат да. Башты. А айдатып салсаң, ал же уругун чачканга жетишпей калды, болду бүттү жок да, болду. Уже жер таптаза болуп калат. Жер таптаза болуп калат да. Анан кийинки жылдары анан таптаза болот деп эле деши да мүмкүн да. Эл болгондон кийин маркет экенин айтып берет да. Бирок бул кийинки жылдары эмне болуп келет десе, тегерек четинде арык жээкте өзөт, ошолор бышат. Ал ага суу менен келет, ошол себептен келе бериши мүмкүн. Шамал менен. Бирок ага фацелий күнөөлүү эмес, кийин фацелийни күнөөлүшпөсүн. Ал ушу суу менен келет. Муну эми дыйкандар өзү деле түшүнсө керек, бирок эми эл болгондон кийин айтып берет да. Бирок ошону астына алып айтып коелу да биз дагы. Жакшы. Анан буну эми иштеп аракет кылган кишиге бул жакшы пайда берет. Анан фацелий чындап эле өзү кылбайт, чындап клубника бакпайт да бул. Бул суугарбайт. Муну түшүнүш керек да дыйкандар. Айтпадың беле дебеш керек да кийинчи. Бул эмне кылат десе, жерди азык берет. Азыр сиздин айтып атканыңыз боюнча бул биогумустан да күчтүүлүк кылып кетет окшойт да? Биогумус мисалы 1 гектар жерге 30 тонна 40 деп атат да. 40 бергенге барабар болот деп атат. Мисалы бул эмне 40тын сапаты эмне болот десе, бул именно гумус болот экен да. Бул жашыл 40. Гумус сатып алайын десең 1 килограммы 20 сом. 30 тонна алсаң 600 миң сом. Аны 3 сефар откузсаң 1 миллион 800 миң болуп кетет. Жериң өзү анча турбайт. Бул мындай аябай жакшы касиеттүү чөп да. Бул мындай Кудай каалап муну Америка, өнүккөн мамлекет Америка, Россия бекер колдонуп атпаган да муну. Туура эле. Биогумус чатыш үчүн айланайын 1 гектарга толтуруш үчүн огойлук акча керек да. Огойлук акча керек. Жана удобрение чатыш үчүн деле көп акча керек. Ага да көп акча керек. Ал удобрение тем более ал 1 жыл чачасың, 2 жыл чачасың, кислотныйсың көбөйүп кеткенден кийин ал уже чачасың айырмасы жок болуп калат да. Мисалы жана азык жебеген адам деле тирилик жумуш кыла албайт да, эч нерсе көтөрө албайт, азык жок. Ошол сыяктуу болуп биз жерден ала бербей, кеде берели жерге да. Туура. Анда себебротту фацелий менен кылган жакшы экен. Фацелийди көрүп алып келишиңиз керек экен анда. Кудай кааласа, азыр каналга чыкса, анан суроо талап болсо, ошого жараша иш кылабыз. Көрүп кааласа. Бедуруктун 2 түрү бар. 360 сомдук. Кайсыңыз 360? Могул 360 сомдук. Бул жакшыбы? Бул деле жакшы. Анан бул оптовый баалары да негизи. Анан бул 310 сом. Экөөнүн айырмалыгы эмне десе, бир аз тазалыгында гана кичине айырма бар да. Бул таза. Бул аябай таза. Бул өзү мындай технологиясы колдонуп, буну пектустан өткүзүп, андан кийин магниттен өткүзүлгөн да. Мына бедрук туугандар. Бул деле дарыланган. Бул деле дарыланган. Дарыланган экен мына. Мына туугандар. Бул 310 сом дедиңиз, буну 360 сом. 360 сом. Бул оптовый баасы. Анан экспресет 65 сом. Ысык көлдүн экспресети. Бунун өнүмдүүлүгү, бул ар биринин экспресеттики дагы, бул фацелийники дагы, беденики дагы биз жөн эле алып келип сатпай, бул өнүмдүүлүгү текшерилип, канча процент өнөт, тазалыгы канча деген дагы документтери менен. Гарантиясы менен. Гарантиясы менен. Сонун экен мына туугандар. Бедурук
экспортсет фацили боюнча ушул байкеме кайрылсаңар болот экен. Ерлан байке өзү биз менен кошулуп клубника дагы сатып жүрөт. Мунун өзүнүн точкалары бар. Кудай буюрса бул дагы клубника боюнча чоңураак объемго чыгайын деп атат. Бедурук жетиштүү эле бай, жетиштүү эле экен. А бедеден экспортсеттен гектарына канча тигиш? 100 килодан 120 килога чейин себилет, тазалыгына жараша. Беде. Инемеге? Экспортсет. Экспортсет. Бедечи? Беде 20 килодан 25 килога чейин. Бул фацели дейли да. Фацели дейли экен Фацели дейли, да. Экөө бир дейли. Экөө бир дейли. Анда бедеге деле көп кетпейт экен. Ооба. 1 гектарга. Мына туугандар. Ысык көлдүн экспортсети. Жакшы анда Ерлан байке. Мына Ерлан байкенин склады ушул жерде экен. Эмне дагы уруктарды дагы неме кыласыңарбы? Тазалайсыңарбы? Ооба, өзү ошо тазалап, дарылап ушул жерде иш жүргүзөбүз. Бул Кыргызстандык элеби? Ооба. Же өзүңүз упаковкалагансыз бул жака алып келип? Упаковканы өзүбүз кылабыз бул жерде. Бул жерде, Бул жерде. Жакшы, Ерлан байке анда. Ошол туугандар, фацели боюнча дагы немеден интернеттен карап, интернеттен фацели деп жазсаңар, ушул боюнча кандай болорун бүт немеден YouTube каналдан, YouTube'дан чыгат. Ошол боюнча неме кылып, эгер каалагандар, кызыккандар боло турган болсо, ошо Ерлан байкеге кайрылып, көчөттөр неме уругун алып сепсеңер болот. Рахмат. Рахмат Ерлан байке. Рахмат силерге да рахмат.